Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ba'du. An-Nabi Necih al-İrbad bin Sariyet radıyallahu anhu قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. İrbad bin Sariye radıyallahu anh rivayet kıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yolu bizge uşunday mav'iza kıldı. Uşunda bir masala aytdı. Uşunda bir söz aytdı. Vacilet minhel kulub. Peygamberimizin sözünden yürekler titretili. Vazarafet minhel uyun. Gözlerden yaş akatili. Fakulna biz ayttık. O Allah'ın elçisi ki enneha mev'idatun muaddiyin. Bayqı hayırlaşıp айтылып атқан сөзге ұқсап атады. Сіздің айтқан сөздеріңіз қайырлашу сөзіне ұқсап атады, я Расулалла. Бізге бір осият қылыңдар деді. Усикум би тақваллахи азза ва жал. Сілерге осиятым әрдайым Құдай Тағаладан қорық деді. Қайсы жерде болуы Құдай Тағаладан қорық деді. Вассамъи уат-та'a ва ин тааммара алейкум абд. Сілерге бір қол басшы болып қалса, ошол адамға құлақ салғыла, ошол адамды баш игіле ұққыла деді. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشُ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Анткени андан кийин, менден кийин жашаган адамдар көрөт, көп ыктылаф, көп талаш тартыштар чыгат dedi. Ошол мезгилде фалейкум би сүннати, силер менин сүннөтүмдү бекем кармагыла, хулафаи рашидиндин сүннөтүн бекем кармагыла, туура жолдогу имамдардын сүннөтүн бекем кармагыла. Адду алейха бин наважис. Азу тиштериңер менен тиштеген сыяктуу бекем кармагыла. Силер жаңы чыккан динге жаңылык киргизилген нерселерден алыс болгула. Анткени ар бир бида, ар бир жаңылык бул адашуу деп айтты. Далала адашуу деп айтты. Хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям даават кылганда, адамдар менен сүйлөшкөндө, осият кылганда Пайгамбарыбыз чын жүрөктөн айтчу. Жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет дейт го. Пайгамбарыбыз адамдарга даават кылганда чын жүрөктөн даават кылчу. Пайгамбарыбыз даават кылып атканда ушул пайгамбарыбыздын таасирленгени, чын жүрөктөн айтканы көздөрүнөн, денесинен, жүзүнөн эмне кылып турат эле? Билинип турат эле. Бул ошол хутба айткандын, эл астында чыгып сүйлөгөндүн bir fan öz bulda, özünçe bir fan da. Adamlar menен özünçe bir искусство da, бұл adamlar menен kantip süйлөшүш керек. Kim menен kantip süйлөшүш керек, ел менен kantip süйлөшүш керек da. Ошол өзү сүйлөп аткан адам чын жүрөктөн сүйлөсө, бияктагы адамдар кадимкидей таасирленет. Кадимкидей ойлонот. Адамдардын сезимин ойготот. Анан кийин өзүң ыйлай турган нерсени айтып атасың, анан өзүң кыткылыктап, кыткырып күлүп атасың да. Же өзүң кыткырып күлө турган нерсени айтып атасың да, анан кийин өзүң кабагыңа кар жаап, коркуткан сыяктуу айтып атасың. Демек, сөзүң амалыңа эмне келбейт? Дал келбейт да, топ келбейт. Ошондуктан бул айтылган сөз жүрөктөн айтылса, жүрөккө жетет. Пайгамбарыбыз масала кылганда, сүйлөгөндө ошол как будто пайгамбар ушу кете тургандай. Кээ бир риваяттарда ушу пайгамбарыбыз бир жерге сапарга чыгып аткандай деп келет. Кээ бир риваяттарда ушу пайгамбарыбыздын өмүрүнүн аяктарында айтылган хадис деп келет. Ошон үчүн сахабалар айтты: "О Алланын элчиси, айткан сөздөрүң жүрөктөрдү титиретип, көздөн жаш чыгарат. Бул кайрылашуу, биз менен кайрылашуу маселеси окшоп жатат, бизге осият кылыңыз" дедилер пайгамбар эмнеде? Усикум би тақваллахи азза ва жал. Ең бірінші Алла Тағаладан қорқыла, тақвалыққа эмне кылды? Багыт берди. Адам
такыбалыгы менен Кудайдын астындагы мартабасы билинет. Жогору экени, ылдый экени, сенин менин кийимибизге, жүрүм турумубузга, элдин астындагы аброюбузга каралбайт. Ал канчалык деңгээлде такыбасын, канчалык деңгээлде Кудайдан коркосун, ушул нерсе менен Кудай Тааланын астында сенин даражаң бааланат. Такыба болгон сайын, Кудайдан корккон сайын, ибадатың көбөйгөн сайын, жакшылыгың көбөйгөн сайын даражаң бийик, такыбалыгың азайган сайын даражаң төмөн. Андан кийин bir amirge, bir başçıga, үй бүлөдө bir amirge baş ийгенди үйрөнүш керек. Мамлекетте bir адамга baş ийгенди үйрөнүш керек. Группада bir адамга baş ийгенди үйрөнүш керек. Биз кыргыз эли баягы тоодо өскөн, эркин өскөн адамбыз да. Ошондуктан көп учурда ушу baş ийгенди каалабайт да. Мен эркинмин, эркин ой жүгүртөм, каалаганымды сүйлөйм, каалаганымды айтам деп. Кээде анан үй бүлөдө дагы ушундай. Кээде кыздарыбыз дагы ушундай. Күйөөсү үйдө bir президент болуш керек да, bir башчы болуш керек. Баш ийбей баягы тоодо өскөн кыз эмне дейт? Сен күйөөсү менен бийлик талашат, күйөөсү менен сөз талашат, күйөөсү менен баягы баш ийбейт да, башчыга баш ийбейт. Ошондон улам анан кийин үйдө эмне чыгат? Уруш чыгат, чыр чыгат. Ошондуктан баш ийгенди үйрөнүш керек. Үйдө ким кожоюн? Атаң кожоюн. Үйдө ким кожоюн? Күйөөң кожоюн. Үйдө ким кожоюн? Эркек кожоюн болуш керек. Кээде сен айтканың болушу мүмкүн да. Бирок тигини кожоюн сыяктуу, тигини арыстан сыяктуу кылып көрсөт. Балким сөзүң эки болбойт. Барып маслихат сура, мында кылсак эмне болот, тиги болот. Анда сиздин оюңузду алдык деп анан ишти кыла бер. Анан тээде өзүм билемди кылып, мен айткандай болот деп үйдө анан чоң чыр чыгат. Ошондуктан баш ийгенди эмне кылыш керек? Баш ийгенди үйрөнүш керек. Группада да ушундай. Группада кээде bir топ, bir жамаат сапардасың, топтосуң, группадасың. Bir адам баш ийилиш керек. Жаманбы, жакшыбы, эмне башчы баш ийгенди үйрөнүшүбүз керек. Мамлекет башчыга баш ийгенди үйрөнүшүбүз керек. Эгерде арам иш кылса, туура эмес иш кылган болсо, сын пикир айтсак болот. Бирок баш ийгенди үйрөнүшүбүз керек. Баш аламандык болсо эч жерде ийгилик болбойт. Ошон үчүн айтып атат. Эгерде силерге bir кул башчы болсо дагы бул кул эле, бою кичине эле, түсү мындай эле, кара эле, ак эле деп баш ийбей койгон болбойт. Башчыга баш ийген үйрөнгүлө дейт. Анткени менен кийин жашагандар көрөт, көп элдин арасында эмне болот? Көп талаш тартыш болот, көп чыр болот деди. Көп талаш тартыш болот деди. Ошол мезгилде менин сүннөтүмдү бекем кармагыла. Хулафай Рошидин сүннөтүн бекем кармагыла. Азуу тишти мисал кылды да. Кээде эт тиштесең, кашка тиштериң менен тиштесең, жула аласыңбы? Тишиң жулуп алышың мыктымал, азуу тишиң менен кармаганда, анча-мынча сөөктү да качырата тиштеп коюшуң мүмкүн. Анткени тиякта күчтүү да. Ошон бул деген сөз менин сүннөтүмдү ошол учурда аябай бекем кармагыла деген сөз да. Ойякум мухтасатул умур. Силер жаңы чыккан бидааттардан алыс болгула. Ар бир бидаат бул эмне? Адамды эмне кылып барат деди? Адашууга алып барат деди. Хадистен дагы алына турган бир сабак. Демек, адам сүйлөп атканда эмне жөнүндө сүйлөп атат, кантип сүйлөп атат? Адам образга кирип сүйлөгөндү үйрөнүш керек. Мамиле кылганда дагы, үй бүлө менен, жакының менен, ата-энең менен, бардыгы менен мамиле кылганда дагы ушул нерсени үйрөнүшүбүз керек. Эмне деп коет? Жүрөктөн чыккан нерсе жүрөккө кирет дейт го. Ошондуктан мен көп айтам, бул дүйнө баары интермедиа. Интермедианы жакшы аткарсак, кооз болот, чырайлуу болот, кызыктуу болот, татынакай болот, бакыт орнотот. Интермедианы аткара албасаң, кызыксыз болот. Баркы кетет да. 10 күндүк даярдангандың жакшы берилип аткарбасаң, 10 күндүк бир ай даярдангандың барды хаба мансура кетет. Кодум ушундай, жашоо дагы ушундай. Жашоо дагы ушундай. Махаллында өз учурунда айтылыш керек. Айтыла турган сөз өз учурунда айтылыш керек.
Анан кийин эште чыгып бараткандан кийин апа сиз жакшы көрөм деп бияка карап басып кетсең, ал сөзүңдөн эмне пайда чыккан жок да, туурабы? Эмоция билинген жок. Ичиңдеги сезимиңди ал билдире алган жоксуң да. Жакшы сөз сүйлөп атасың, бирок эмне кылган жоксуң? Аны айта алган жоксуң да, бере алган жоксуң. Ал эч кимге таасир берген жок апаң. Сага эмне болду деп коюп эштен ары басып кетиши мүмкүн. Бүгүн барып жакшылап кучакташып учурашып, апа сизди жакшы көрөм деп кулагына шыбырасаң, ошондон кийин жүрөктөрү дыр деп жүрөгү титиретиши мүмкүн. Мисалы үчүн айтайын дегеним, хадисте бизге ушул нерсени үйрөтөт. Пайгамбарыбыз баягы сүйлөгөндө чын жүрөктөн чыгып берип атпайбы? Ошону ар учурунда кайсыл жерде кантип сүйлөш керек, жада калсак кээде колуңдун, көзүңдүн, мурдуңдун кыймылдагандарынан бери өз жайында болсо таасирин берет. Анан кээде ушу көзүңдүн кыймылы эмне кылышы мүмкүн? Сенин жүзүңдүн кыймылы туура эмес нерсени багыт бериши толук ыктымал. Ошондуктан адам сүйлөгөндө эмне жөнүндө сүйлөп атасың, ошол нерсе адамдын жүзүнө чыгып туруш керек. Эмоция, мамиле, интермедиа. Аткар ушуну жакшылап, айта турган жерде айт, кыла турган жерде кыл, сүйлөй турган жерде сүйлө. Бардыгы өз жайында болсун. Ошондо эмне болот? Таасир болот. Сүйлөгөндө көп узартпа дейт. Пайгамбарыбыз ар дайым эле айта бергенбиз. Кээ бир адамдар менен шу олтурсаң, сүйлөшсөң эле барып, олтурган жерде кээде кичине тоого чыкты, кичине эс ала турган учур, сенин сөзүңө жададык, башка бир өткөн кеткенди эстеп кичине жылмай олтурайлы дегенге да мүмкүнчүлүк бербегендер бар. Адам татбил, адамдарга кээде жадата бербеш керек. Сени көргөндө кача турган болбош керек. Ыктияр аль-фурс аль-мунасиба вал вакт аль-мулаим. Көрдүңөр, бул жерде айтып атат. Маселени айтканда ошол убакытты туура тандаш керек. Сүйлөй турган учурду кайсыл жерде сүйлөш керек, бардыгы жайында болуш керек. Бүгүн барып эжеңе жакшы көрөрүңдү айтам деп атасың да. Моментинде кайсыл жерде кантип да айтылыш керек. Өз жайында айтылган болсо аябай таасирдүү, сонун болот. Адам сүйлөгөндө ушул өзүнүн кээде кылган иши сөзүнө дал келсе, жүрөктөн айтылса, ошол нерсе адам баласына эмне кылып берет? Таасирин берет. Сахабалар карасаң, пайгамбар сахабалар ушундай эле да, ушунчалык тез. Кээде пайгамбар келип, Аллахтын элчиси, биз тозоктон алыстатуучу амалды багыштап кой, бейишке кирүүчү амалды багыштап кой. Аллахтын элчиси, моунда жакшы сөздөр сүйлөп атасың, коштошуп татышойсуң, жакшы маселелерди айтып кой деп пайгамбардан тынбай эмне турушчу, осуят сурап турушчу. Демек, бул дагы бир пайгамбарлыктын белгиси. Менден кийин көп талаш тартыш болот деди. Чындап эле пайгамбар өткөндөн кийин эле 4 халифанын доор өткөндөн кийин анча-мынча талаш тартыш, бийлик талаш болуп эле келатат. Биздин Кыргызстанда дагы тез буну ар 5 жылда, ар 3 жылда тез эмне кылып турабыз. Буну баштан өткөзүп турабыз. Тез алмаштырып турабыз дегендей. Менден кийин эмне болот деди, көп ушундай талаш тартыш чыгат. Ошондо бир адамга эмне кыла деди, баш ийгиле деди. Ошол учурда эмне кыла деди? Сүннөтүмдү бекем кармагыла, Хулафай Рошидиндердин сүннөтүнү бекем кармагыла деди. Андан кийин акырында бизди бидадан, динге жаңылык киргизүүдөн эмне эскертти. Жаңылык киргизбегиле, жаңылык нерседен алыспогула, динге каршы келген, динге туура келбеген нерседен алыспогула деп бизге кабар берди.